Программанын башкы өнөктөшү Финка Банк. Барыңыздарга салам. Бул үй бүлөлүк бюджет программасы. Биз программабызда акчаны туура пайдалануу жана үнөмдөө тууралуу сөз кылабыз. Менин атым Урмат Борченов. Анда эмесе биз баштайбыз. Адамдын адаттары менен мүнөзүндөгү айрым өзгөчөлүктөр бала кезинде эле калыптана баштай тургандыгы баарына белгилүү. Андыктан ал учурду өткөрүп жибербестен баланын жашоосунда керек болчу билимди жана тажрыйбаны өз маалында берип калуу маанилүү. Баланын акчаны канчалык деңгээлде туура колдоно тургандыгы көбүнчө ата-энесине жараша болот. Аны каражатты туура пайдаланууга кантип үйрөтүү керек? Алдыда биз ушул жөнүндө сөз кылабыз. Бирок алгач кыргызстандыктар балдарын акчаны туура пайдаланууга кантип үйрөтө тургандыгы тууралуу билип алалы. Наше время детей азыркы заманда балдарды окууга шыктандыруу керек. Бул деги эле зарыл. Мисалы, эгер бала мектепке барып, жакшы балаларды алып келсе, аларга акча берүү керек деп эсептейм. Алгач 5 сомдон баштап берип баштасак, мындан кийин да жакшы окусаң, дагы беребиз деп шыктандыруу бул баягы балага жакшы таасирин тийгизет. Мен балдарды эрке өстүрбөш керек деп эсептейм. Алар акчанын баасын билиши керек. Анткени акча берген күндө да күнүмдүк чыгымдары үчүн гана берүү зарыл. Детям балдарга таптакыр эле акча бербеш керек. Акча бул оюнчук эмес. Аларга оюнчук китеп берүү керек. Акчаны болсо алар өзлөрү иштеп таап баштаганда гана берүүгө болот. Эрте жашынан деле бербей эле коюш керек, эрте көндүрбөй эле коюш керек. Вот мектепке барган убакта берип көндүрүп коюш керек. Азыркы убакыт башкача, заман башкача. Бербесең да болбойт. Тамак аштарына бериш керек. Анан ашык бербей эле коюш керек. Анан ашык болсо бири-бирине атамдашып башташат. Ата-энелердин бардыгы эле баланы ысырапкор болбоого үйрөтүү керектигин түшүнүшөт. Бирок аны кантип кылуу керектигин билишпейт. Көбүнчө абалар баласы сураган нерсесинин бардыгын эле сатып бере беришет. Бул ата-энелер кетирген эң алгачкы каталардын бири. Кээ бирлери мындай кадамга баш тарта албагандыгынан улам барса, башкалары дүкөндө баланы тынчтуу үчүн барышат. Бул баланы каалаган нерсесине колу менен көрсөтүп коюп гана жетүүгө мүмкүн дегенге үйрөтөт. Мындай көрүнүштү дээрлик ар бир үй бүлөдө байкоого болот. Бережливость ребенка определяется тем, Баланын сарамжалдуулугу анын ата-энесинин тарбиясына жараша болот. Тактап айта кетсем, эгер ата-энеси баласына каалашынча акча бере берген болсо, албетте ал акчага сарамжалдуу мамиле кылбайт. Анткени ал акча оңой келип жатат деп ойлоп, аны оңой эле коротуп коет. Мисалы, батышта бала 12 жашта болсо, ага айына мынча евро бериш керек деген эреже мыйзам менен бекитилген. Эгер ал берилген акчаны бат эле коротуп же жоготуп алса, бул анын жоопкерчилиги болот. Ушинтип алар акчаны туура пайдаланууга үйрөнүшөт. если мы берем... Балаңызды дүкөнгө ээрчитип барсаңыз, аны көчөгө калтырып койбойсуз да. Ал 3-5 жаштарда болсо, аны сөзсүз дүкөнгө ала киресиз. Анан ал тигини муну сатып бер деп чырдай баштайт. Эгер ашыгыраак акчам болсо, жана ден соолугуна зыян эмес болсо, ага 6-10 сомго чупа-чуп сатып берип коем. Бала бир аз чоңоюп, жетиге чыгып калганда, аны менен сүйлөшүп алсаңар болот. Мисалы, дүкөнгө барганда, тигини алса болбойт, бүгүнкү керек жарактуу гана нерсени алабыз деп түшүндүрүш керек. Баланы 5-6 жаштан тарта дүкөнгө жибере баштаса болот. Бул аны эмнелерди сатып алуу абзел экенин жана анын баасынын канча болушу керектиги боюнча өз алдынча чечим чыгарууга үйрөтөт. Мындай жол менен балаңыз акчаны туура пайдалануу жолдорун биле баштайт. Күнүмдүк чыгаша үчүн берилчү акча. Бул жерде ата-энелердин көбү чоң ката кетиришет. Алар баласы кирешелүү классташтарынын жанында, колунда жоктой көрүнбөсүн деп, аларга көбүрөөк суммадагы акча бере башташат. Бул баланын акчаны баалабай калышына алып барчу түз жол болуп калат. Балага үй бүлөлүк бюджеттин мүмкүндүктөрүн туура жана так түшүндүрүү керек. Эгер баланын курагы туура келсе, ага өз алдынча акча иштеп табуу мүмкүндүктөрү тууралууда айтып берүүгө болот. Акча иштеп табуу жеңил эмес жана аны ар бир бала түшүнүшү керек. Ошол эле маалда балага үйдө кылган иштери үчүн, мисалы үй тапшырмасын аткаргандыгы же үйдү жыйнагандыгы үчүн акча төлөп берүүгө болбойт.
бала үйдүн таза болушу, үй бүлөнүн бардык мүчөсүнүн ыңгайлуулугу, жайлуулугу үчүн керектигин түшүнүшү зарыл. Ой, очень абстрактный вопрос. Кимдир бирөө билет, башкалары билбейт. Эгер карап көрө турган болсо, көпчүлүгү билбейт. Анткени анын баары ата энесинин тарбиясына жараша болот. Кээ биринде келе мына сага акча, каалааныңды кыл десе, башкалары таптакыр эле акча беришпейт. Булардын экөөсү тең анча жакшы эмес. Эгерде бала эмгекке үйрөнсө, мисалы мектепке бир нерсе кылгандыгы үчүн акча алып турса, бул аларды эмгекке үйрөтөт. Балдарды тарбиялоодо ата энеден бир топ аракет, убакыт жана чыдамкайлык талап кылынат. Балаңыздын бизнес талантын аныктап, аны алдыга максат коюуга, кирешесин туура бөлүштүрүүгө жана бизнес идеяларды ойлоп табууга үйрөтө турган атайын балдарга арналган программалар бар. Алар тууралуу интернеттен билип алууга болот. Кыргызстандын бардык аймактарында банктар каражатты туура башкаруу боюнча мектеп окуучулары үчүн атайын тематикалык окутуу иш-чараларын өткөрүшкөн. Андан сырткары эл аралык уюмдар тарабынан каржыланган ар кандай мастер-класстар дагы өткөрүлүп турат. Эгер сиз үчүн балаңыздын каржылык жактан сабаттуу болушу маанилүү болсо, анда интернеттен бул сыяктуу иш-чаралар тууралуу маалыматтарды издеп, балаңызды тиешелүү курстарга жаздырып коюңуз. Же болбосо ошол эле интернеттен окуу материалдарын, тасмаларды таап, балаңызды өз алдынча үйрөтсөңүз да болот. Эгер жакында эмгек өргүүгө чыксаңыз, же жөн гана жаңы жылдык каникулду бир жерге барып өткөрүп келүүнү пландап жатсаңыз, анда бул тууралуу алдын ала ойлонуп, өзүңүзгө бир канча суроолорго жооп узатышыңыз керек. Мисалы, саякатты кантип өз алдынча уюштурууга болот жана эң башкысы, ал үчүн акчаны кайдан табуу керек? Же эс алуу үчүн керектүү насыясына алуу пайдалуубу? Туроператорсуз эс алууну кантип пайдалуу уюштурса болот? Мына ушул суроолорго жоопторду таап, эс алууну уюштуруу боюнча бир канча кеңештерди беребиз. Ант эмесе баштадык. Саякаттоо үчүн кантип акча чогултуу керек? Кирешеңиз менен чыгашаңызды эсептеп туруңуз. Бул үй бүлөгө канча акча келип, алардын эмнеге коротулуп жатканын түшүнүүгө жардам берет. Эгер таптакыр эле үнөмдөөгө болбой жатса, эмне кылуу керек? Кантип өзүңдү жок дегенде айлыктын бир бөлүгүн көптөн күткөн эс алууга алып коюуга көндүрүүгө болот. Адатта акча чогултпоо үчүн батирди оңдоо, унааны кароо, балдарга кийим кече алуу сыяктуу стандарттуу шылтоолор айтылат. Ошентип акыркы тыйынга чейин бардык акча короп кете берет. Бирок буга каршы чара бар. Ал жөнөкөй эле. Алгач өзүңө акча төлөп, тагыраагы кирешеңди алгандан кийин дароо эле 10-30% алып коюп, андан кийин гана төлөмдөрдү жасап, керектүү нерселерди ала баштоого болот. Ушундай кылып көрсөңүздөр, анан алып койгон сумма силердин керектүү мүмкүнчүлүктөрүңөргө таптакыр таасир этпей тургандыгын түшүнөсүздөр. Эгер эмгек өргүүгө чыгаарыңарга аз калса, анда акчаны үйдө чогултуунун деле мааниси жок. Бул учурда ылайыктуураак вариант банк депозити. Бирок аны жакшылап тандоо зарыл. Ири банктан бир канча маанилүү опциялары менен бир жылга деп аманаттык эсеп ачкыла. Биринчиден эсепти толуктап туруу мүмкүндүгү болушу керек. Андан соң ай сайын ага акчаңардын бир бөлүгүн салып тургула. Экинчиден эсептен жарым-жартылай акча алып туруу мүмкүндүгүнүн болушу. Эс алууга күтүүсүздөн барып калышыңар мүмкүн. Мындай учурда бир аз акча алып, бирок пайыздарын жоготпой сактап калуу абдан маанилүү. Эс алуу үчүн керектөөчү же башка насыя алууга болобу, жана аны кантип туура жасаш керек? Несомненно, только Үй бүлөңүздүн эс алуусу үчүн керектөөчү насыя гана алуу туура болот. Анткени бизнес насыялар ишкерлик үчүн гана арналган, агро насыяларды айыл чарба ишмердүүлүгүнө жумшоо керек болот. Ошондуктан үй бүлөңүзгө керектөө насыясы туура келет. Мүмкүнчүлүккө жараша силер 12 000 сомдон 250 000 сомго чейин 3 айдан 3 жылга чейинки мөөнөткө ала аласыңар. Бул насыяны төлөөгө жеңилдетилген жетиштүү мөөнөттөр болуп эсептелинет. Ошондой эле силер узак мөөнөттүү насыя алып, чоң суммалардан кутула аласыңар. Эгерде сиз алып жаткан айлык маянаңыз аз болсо, бул насыяны алуу менен насыянын жабылышын камсыздай аласыз. Керектүү насыясын кардарлардын 3 категориясы ала алат. Ай сайын айлык алган мамлекеттик кызматкер ал 6 айдан 12 айга чейин алган айлыгы тууралуу маалымат бериш керек болот. Андан сырткары 65 жаштан аша элек пенсия курагындагы адамдар жана акча которууларын алган адамдар насыя ала алышат.
Пенсионерлер үчүн канча пенсия ала тургандыгы жөнүндөгү документ, ал эми акчаны которуу жолу менен алган адамдар банктан которуу тууралуу маалымат алып банкка тапшырышы керек болот. Эртеби кечпи эс алууңузду аяктайт. Андыктан андан кийин киреше менен чыгашаңыз кандай болоору жана канча убакыттан кийин айлык аларыңыз жөнүндө ойлонушуңуз керек. Эс алуудан кийин көңүлүңүздү эч нерсе түшүрбөшү үчүн алдын ала акча алып коюп, же эс алууга делген акчаны толук коротпой, бир аз калтырып койсоңуз болот. Алсак силер тиешелүү сумманы таптыңар же чогултуп койдуңар дейли, бирок силерде керек болгондон да көбүрөөк акча бардай сезилип жатса дагы эс алууга дароо шашылып кетип калбоо керек. Алгач бара турган жердеги туристтик жайлар менен таанышыңыз. Ал үчүн интернетти же саякатчылар үчүн чыгарылган китепчелерди пайдаланыңыз. Эсиңизде болсун, кээ бир жерлер кооптуу жана саякатчылар үчүн таптакыр жагымсыз болушу мүмкүн. Мейманканалар менен билеттерди өтө эле эрте ээлеп койбогула. Анткени арзан варианттар эң акыркы мүнөттөрдө дагы чыгып калышы мүмкүн. Отелдерди кайсы убакта брондоп, авиабилеттерди кайсы учурда сатып алыш керек жана эмне үчүн? Если это совсем... Эгер таптакыр эле бюджеттик сапар болсо, анда хостелдерди тандоого болот. Анда сиз бир бөлмөгө башка адамдар менен жайгашасыз. Андан тышкары учактын ичинде кызмат көрсөтүү, тамак берүү жана орундарды алдын ала ээлеп коюу мүмкүнчүлүктөрү жок арзан билеттерди сунуштаган авиакомпанияны тандасаңар болот. Баса урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде кайсы бир авиалиния же туркомпаниялар менен маселелер болгон болсо, ал каталарды кайталабаш керек. Нет идеально. Бардык тарабы төп келген авиакомпания жок. Ар биринде эле каттамдын кечигүүсү, токтотулушу же башка убакытка жылдырылуусу, багаждын жоголуп кетиши, өңдүү көйгөйлөрү болушу мүмкүн. Бирок ошол эле маалда мейманканаларды алдын ала ээлеп коюуда арзандатуулар 30%га чейин жеткен акциялар бар экенин унутпоо зарыл. Ошондой эле сезондук багыттар боюнча билет сатып алууну да өтө узакка создуктурбоо сунушталат. Анткени арзаныраак баада билет алуу тобокелчилиги жогору. Мисалы жайында Түркия, Грузия, Европа. Авиабилеттер менен мейманканадагы номерлерди алдын ала ээлеп коюу туура болот. Эс алууну пландоодо мейманкананы алдын ала ээлеп коюу, авиабилеттерди сатып алуу, футбол беттештерине, сүйүктүү ырчыңыздын концертине баруу сыяктуу нерселерди жасоого мүмкүндүк берген банк карталарынын популярдуулугу артып келет. Картаны пайдалануу менен мейманканалар жана авиабилеттерди 30%дык арзандатуу менен алдын ала ээлеп коюуга болот. Мейманканаларды Booking'те гана эмес, Room.guru сыяктуу издөө системаларында дагы карап табууга болот. Ал арзандатууларды бир эле маалда Booking'ти кошуп 30 сайтта издейт. Бара турган өлкө жана саякаттын так датасы тууралуу банкка маалымат берип коюуну унутпаңыз. Кетээрден мурда бара турган өлкөлөрдү картага кошуп коюуну өтүнүңүз. Бул аракеттер сиздин саякат маалда банк операцияларына бөгөт коюлуп калбашы үчүн маанилүү. Медициналык камсыздандырууну эстен чыгарбаңыз. Медициналык камсыздандыруу сиздерге акысыз медициналык жардам алууга мүмкүндүк берет. Өтө жогору эмес баадагы ылайыктуу мейманкананы тапкыла. Анын туристтик жайлардан алыс эмес жайгашуусу дагы маанилүү. Албетте, мейманкананын кандайдыр бир кемчиликтери да болушу мүмкүн. Алар тууралуу алдын ала ээлеп коюу сайттарындагы пикирлерди окуп билип алууга болот. Эгер сизге башынан эле бир нерсе жакпай жатса, аны албай эле койгонуңуз оң. Саякаттоого арналган эл аралык сайттардын сунуштарын дагы пайдалансаңыз болот. Мисалы, TripAdvisor. Эгер сиз буга чейин тааныш эмес жерге барганы жатсаңыз, анда ал өлкө шаар тууралуу бардык нерселерди билип алуу маанилүү. Алсак азыр эс алууга ыңгайлуу учурбу. Акчаны кайсыл жерден алмаштырып алган оң. Жеке чыгымдарды эсептөө үчүн ал жердеги болжолдуу баалар, мейманканаларда шаар салыктарынын бар же жоктугу, ошондой эле жергиликтүүлөрдүн каада салты тууралуу билип алуу ашыкча болбойт. Программанын башкы өнөктөшү Finca Bank. Бүгүн биздин талкуулай турган дагы бир темабыз бул банк депозиттери. Көптөгөн үй бүлөлөр чогулткан акчаларын банктарда сакташат жана анын канчалык деңгээлде пайдалуу экенин жакшы түшүнүшөт. Анткени депозиттеги акчалар үчүн пайыздар берилет. Биринчи караганда банкка депозитке акча салууда түшүнүксүз жана кыйын деле эч нерсе жоктой көрүнөт. Сиз акчаңызды банкка алып барып, аларды депозитке банк аманаттарында сактап, пайыздарын алып турасыз. Банкка дагы, кардарга да жакшы. Бирок сиз депозиттер менен тааныш эмес болсоңуз, анда бул боюнча кененирээк маалымат алуу пайдалуу болот. Депозит бул аманатчы тарабынан белгилүү бир мөөнөткө, белгилүү бир пайыз менен, белгилүү бир шарттарда банкка берилүүчү акча.
депозит ачаардан мурда анын бардык шарттары менен жакшылап таанышып чыгыңыз. Эмне себептен акчаны банкта сактоо пайдалуу? Во-первых, потому что это безопасно. Банкта эсеп же депозит ачууда банк ал акчалардын сакталышы жана кайтарылып берилиши үчүн жоопкерчилик алат. Ал депозит боюнча пайыздар төлөнүп берилет. Бул шарттар деги эле кардар менен түзүлгөн келишимге жараша болот. Депозитти тандоодо кардар көбүнчөсү пайыздарга карайт. Алар жогору болушу керек. Негизинен башка факторлорго да көңүл буруу абдан маанилүү. Мисалы, депозитти толуктоо мүмкүндүгү, пайыздарды капитализациялоо. Алгач банктын кандай иштей тургандыгы тууралуу түшүндүрөт эле. Мисалы, сиз жылдык 10% менен бир канча сумманы белгилүү бир мөөнөткө деп саласыз. Жана ал мөөнөт аяктагандан кийин өз суммаңызды жана ал мезгил үчүн эсептелген 10%ды дагы аласыз. Ошентип, акчаңыз эсепте сакталып гана турбастан киреше дагы алып келет. Өз кезегинде банк сиздин акчаңызды депозитте жаткан маалда аларды насыя берүүгө колдонуп турат. Насыянын пайыздык чейни менен депозиттин ортосундагы айырманы банк бардык зарыл чыгашаларды жабууга жана келечекте белгилүү бир кирешеге ээ болуу үчүн пайдаланат. Менин акчам башка адамдарга насыя берилсе, алар өз учурунда төлөй албай калган болсо, мен акчамды албай каламбы? При открытии счета Банкта эсеп же депозит ачууда банк ал акчалардын сакталышы жана кайтарылып берилиши үчүн жоопкерчилик алат. Ал депозит боюнча пайыздар төлөнүп берилет. Бул шарттар деги эле кардар менен түзүлгөн келишимге жараша болот. Депозитти тандоодо эмнелер маанилүү? при выборе депозита Депозитти тандоодо кардар көбүнчөсү пайыздарга карайт. Алар жогору болушу керек. Негизинен башка факторлорго да көңүл буруу абдан маанилүү. Мисалы, депозитти толуктоо мүмкүндүгү, пайыздарды капитализациялоо. Адатта банктар пайыздардын капитализациясын сунушташат. Алар кварталдык, жылдык же ар түрдүү болушу мүмкүн. Ар түрдүү болгондо сиздин депозитке кайсыл бир мөөнөт үчүн пайыздар төлөнөт. Андан соң алар депозиттин негизги суммасына кошулуп, пайыздар төлөнө баштайт. Бул жагынан капитализациянын бул түрү кыйла пайдалуу. Көбүнчө аманатчылар пайыздын суммасына гана көңүл бурушат. Бирок анын башка шарттарын дагы эске алуу керек. Депозит боюнча пайыздар дайыма анын мөөнөтүнө жараша болот. Ал канчалык узак болсо, ченеми ставкасы ошончолук жогору болот. Анткени банк ал акчаларды башка адамдарга узак мөөнөткө насыяга бере алат. 200 000 сомго чейинки депозиттердин мамлекет тарабынан камсыздандырылаарын билүү маанилүү. Депозит кызматтарын көрсөткөн банктар сөзсүз түрдө депозиттерди коргоо агенттигинин мүчөлөрү болуп эсептелинет. На что еще стоит обратить внимание? также необходимо. Ошондой эле депозиттин эсебин төлөө боюнча шарттарын да кароо керек. Кардар эсеп ачып жатканда бардык документтер менен таанышып, банк кызматкеринен депозит боюнча шарттарды түшүндүрүп берүүсүн өтүнүү зарыл. Депозитти мөөнөтүнөн мурда токтотуу мүмкүнчүлүгү барбы? Анда кандай шарттар каралган деген суроолорго көңүл буруу ашыкча болбойт. Ошондуктан кардарга акча керек болуп калган учурда буга чейин топтолгон пайыздарды төлөп бербеген же 50% гана төлөп берген банктар бар. Мунун бардыгы банктын шарттарына жараша болот. Ошондуктан депозит ачууда ушул факторлорго абдан көңүл буруу зарыл. Наччыларга насыя келишимине кол коюуда жогоруда айтылган бардык нерселерге көңүл бурууну сунуштайт элем. Программанын башкы өнөктөшү Финка банк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Сөзсүз түрдө бизге жазгыла жана албетте тема сунуштаңыздар. А биз болсо бардык суроолоруңуздарга жооп тапканга аракет кылабыз. Бизди калтырбай көрүңүздөр жана үй бүлөлүк бюджетти үнөмдөңүздөр.